Бүгүн 19 мартта Кооператив атындагы Көркөм сүрөт музейинде кол өнөрчүлөрдүн салтты сактаган аял заты деген аталышта көргөзмө болуп өттү. Буга өлкөбүздүн бардык аймактарынан кол өнөрчүлөр келип катышып, көз майын коротуп жасаган буюмдарын эл алдына сунушташты. Мында кийим-кечеден баштап шырдак, туш кийиз, чий жана булгаардан жасалган буюмдун түрлөрүнө чейин бар. Бул жакта эң негизгиси бул эки бөлүктөн турат биздин көргөзмөбүз. Бул музейдин фонддорунан курулган көргөзмө кол өнөрчүлөр. Андан сырткары бул заманбап азыркы күндө иштеп жаткан кол өнөрчүлөрдүн жана дизайнерлердин кийимдери. Бул болсо ушу эски менен жаңынын ортосундагы байланышты ушу мурунку менен жаңыны бириктирип, анан дагы ушу жаңы буюмдар эски буюмдарсыз болбойт экенин көргөзөлү деп ошол үчүн музейдин фондунан жана заманбап буюмдарды алып коштук. Кийизге ою чийип, ага ар кандай сайма сайып, кадимки эле уюлдук телефонго кап жасагандар да болду. Чийип, кийизди кесип алып, андан кийин кийиздин үстүнө ою түшүрөбүз. Оюну да кишинин ар түрдүү характерине, табитине, өзүнүн жан дүйнөсүнө байланыштуу ар түрдүү болуп бөлүнүп чийип түшүрсө болот да. Андан кийин бул чийилген небеге каалаган түрдөгү жипти алып, анан илме саймасын түшүрөбүз. Ал саймасын бүткөндөн кийин анан четине ар түрдүү кооздуктагы башка түрлүү саймалардан колдонсо болот. Мисалы басма, илме, тепчиме, секиртме, чыраш жана башка түрлүү саймалар кетет. Кыргыздын кадимки боз үйүн тегерете курчаган чий кандай жол менен согулат? Чий кайсы мезгилде иштетүүгө даяр болот? Ошондой эле согуунун сырларын Турдукан айым мындайча чечмелеп берди. Чий деген негизи күзүндө бышат да, күзгү мезгилде. Күзүндө бышканда муну илгери деген белге тартып атышат, азыр деген муну башкача способун жыйнап атышат ташкы технология менен. Адам чий деген тазалаш керек, жакшылап тазалап алып, тазалап кургатып, андан кийин чий соккондо чийинди биринчиден боз үйгө керек. Бозда жанакы канат чий, аш канат чийдин баары чий менен жазалат. Чийден жана кийиз жасаганын баары чийди согуп алып, андан кийин чийди менен шырдак, ала киштердин эмеси ушу чийдин аркасы менен бүтөт. Чийди соккондо мына ташта жибин биринчи даярдап алып, таштарды тандап алып өзүнүн эмесине жарса. Анан баягы чийдин размерин алып алып, кадимки таш менен эле мынтип эле баягы силген кемеден калган неме согобуз мынакей. Бул соккон сайын өзүнүн формасын узарта берет, үлгү эмесин чоңое берет да. Көргөзмөнүн негизги максаты кыргыздын маданиятын жайылтуу жана унутта калып бара жаткан кыргыздын нукура буюмдарын заманбап негизде сактап калуу болуп эсептелет. Бул көргөзмөгө Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилиги колдоо көрсөтүп, Кооператив атындагы Көркөм сүрөт музейинин демилгеси менен өтүп жатканы айтылды. Демек, кыргыздын кылымдан бери келе жаткан кол өнөрчүлүгүн чет элдер колдоп жатканы анын баасынын канчалык экенинен кабар берет.